Шайлоочулардын тизмесин түзүү этаптары кандай? Тизмеси боюнча иштөө бул 9-сентябрга чейин шайлоочулардын алгачкы тизмеси тизме чекит, гов чекит KG мамлекеттик порталына алгачкы тизме жарыяланат. Андан кийин 19 сентябрда уже бардык шайлоо участкаларына ошо шайлоочулардын алгачкы тизмелери илинет. Ушул шайлоочуларга баягы шайлоочулардын тизмесиндеги өзүнүн баягы маалыматтарын тактоо максатында бардыгына таанышуу үчүн илинет. 20 октябрда контролдук тизме деп коебуз. Баягы анча-мынча так эместиктер, катачылыктар болсо тизмеде айрым шайлоочулардын ошону ар бир шайлоочу ошол туура эместик катачылыктар жөнүндө атайын арыздардын формалары бар. Ошол арыздардын формаларын толтуруп, ошол участкалык шайлоо комиссияларына тапшырат. Андан кийин баягы контролдук тизме чыкканга чейин тийиштүү адистер ошол шайлоочулардын тизмесиндеги каталарды, туура эместиктерди оңдоп кайрадан ушул контролдук тизме чыгарылат. Бул контролдук тизме 20 октябрга чейин чыгарылат. Андан сырткары ошол жана катачылыктар боюнча же болбосо айрым шайлоочулар ошол тизмеде жок болуп калышы мүмкүн. Ошол маалыматтарды тактоо үчүн жалпы ошол шайлоочулар ошол тизмеден таанышкандан кийин, ошондой катачылыктарды аныктагандан кийин бул арыздарды кабыл алуу мөөнөтү бар. Арыздарды кабыл алуу мөөнөтү бул 19 сентябрдан баштап 13 ноябрга чейин кабыл алынат. Ошол жанагы маалыматтары туура эмес, же болбосо тизмеде жок болуп калган шайлоочулар ошол 19-дан баштап 13 ноябрга чейин ушу шайлоо комиссияларына кайрылса болот да. Ал эми 21 ноябрга чейин бул акыркы тизме деп коебуз. Акыркы тизме 2 нускада чыгарылат. Биринчи нускасы ошол добуш берүү күнү шайлоочулар келип өзүнүн маалыматтарын толтуруп, өздөрүнүн колун коюп, анан шайлоо бюллетендерин алып добуш беришет. Экинчи нускасы 21 ноябрга чейин ар бир шайлоо участкаларына акыркы тизме болуп илинет. Ошондуктан шайлоочулар ушул мөөнөттөрдө сөзсүз өздөрүнүн тиешелүү шайлоо участкаларына барып, өздөрүнүн маалыматтарын такташ керек болот.